Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу ата-энелер. Мына бүгүн Кудайдын куттуу күнү болуп, Жусуп Каласынын Дин агартуу борбору тарабынан уюштурулган жайкы Куран курсу жана лагерь ийгиликтүү таяктап, азыр сапар карып ата-энелер балдарына келишип үйлөрүнө алып кетип бара жаткан учуру. Эми биз азыр ата-энелер менен жолугайлы дагы ушул бир ай ичинде балдарында кандай өзгөрүүлөр болду, эмнелерди үйрөнгөн деген суроолордун алкагында маектешебиз. Андыктан экрандан алыс айтыңыздар. Ошол Алланын өкүмдөрүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи алып келген, ошол алып келген тарихи жолун, сүннөттөрүн үйрөнүп чыгышты булар. Машалла. Ушулардын баарын үйрөнүп чыгышты. Адеп ахлакты, баскан турганда ата-энени сыйлашты, жүрүм турушту, улууларга кандай мамиле кылышты, кичилерге кандай мамиле кылышты, баарын үйрөнүп чыгышты бир ай ичинде. Силерден Аллах разы болсун. Бирок мен ошол жерде карап отурдум да, балдар өтө жакшы тарбия алат экен. Ата энеге деген мээри башкача болот экен да. Ушунчалык эме болдум, суктандым. Ушундай балдарыбызды түз жолго, ыйман жолуна тарбиялап берип аткандарга да рахмат. Биз түшүндүрө албаган, өзүбүз деле ошондой ыйман жолундабыз го эми. Түшүндүрө албаган нерселерди агайларынан түшүнүп, ушу 5 убак намазды окуп, жакшы окуп калган. Былтыр эле окуп келип экенбиз. Быйыл адан соң окуп калган. Эми барганда көрөбүз. Бизге бардып маселе айтат. Бирден окуп баргандарын бизди кадимкидей бизди тарбиялайт булар. Машалла, аябай сүйүндүк. Былтыр аябай сүйүнгөнбүз. Көп нерсе даже ошончо 24 жашымдан бери ушундай немеде жүрөм го. 60-тан ашып калдык. Канча нерсе билсем да билем деп жүрсөм, мен билбеген нерсени айтып барган былтыр. Аябай сүйүнгөнбүз. Быйыл дагы ушу убактысына карабай атасы келип тапшырып, очередке карабай тапшырып кетип өтүп келсе аябай ыйлагдай сүйүндүк го. Аябай сүйүнгөнбүз балдарым. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Биринин өзгөчөсү эмнеси жакты? Өзгөчө балдарыбызды туура тарбиялаганы жакты. Туура жолго түшүп атканы жакты. Эми көп нерсени түшүндүрүп атат. Ата-энеси кээде убактысы болуп, кээде жанакындай чындап келгенде ыйман жолун биз эми билем деген мен билбеген көп нерселерди үйрөнүп баратканына ошол жакта болот. Рахмат, Алла разы. Биринчи келип барганда ашыкча сүйлөгөн сөзү жок. Телефонду совсем карабай калды. Айтат, унчукпай эле отура берсе, мен хыжалатта болдум да. Көрсө, ошол мындай пайдалуу нерсени сүйлөсөң сүйлө, если пайдалуу сөзүң жок болсо, андан көрө унчукпаган жакшы деген эме боюнча унчукпай сүйлөбөй эле ушундай башкача болуп келсем, жөн эле кучактап, бутумду арчый коёт, кийгизе коёт, ушинтип эң эле жакшы экен. Бул жак эң эле жакшы экен. Биз көп нерсени пендебиз да бере албайт экенбиз балдарга кандай жолдо эмне. Бул жакта ошол Курандын жолунда улуу ошо алымдарыбыздын, көп жакшы инсандардын жардамы менен балдарыбыз башкача дүйнөгө келгендей болот экен да. Бияктан эң жакшысы, эң биринчи максаты адеп ахлак. Кыргыздарда эң маанилүү нерсе бул салт жана адеп ахлак дин менен чогулуп кеткен нерсенин баары ушул медреседе баарын камтыйт. Ушул камтыган нерсенин үчүн үйдө бул жаштар биздин келечегибиз. Эң биринчи адеп, ахлак, ыйман да. Ошон үчүн урматтуу эли журтубуз, кыргыз элибиз ошо биздин өзүбүздүн салтыбызды, динибизди сактап калалы жана өркүндөтөлүк десек, ушундай балдарыбызды ушундай медресеге беришибиз керек, максат коюш керек. Анткени бул биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз. Өзү орус класста окуйт. Машаллах, бул уже эмеге кыргызчага абдан көнгөн экен, кыргыз тилине. Кадимкидей намаз окучу эмес. Эми болсо 5 убак намазга окудум, апа намазга бекем бололу деп келгенден кийин апасы эмне алып берейин десе, эң эле биринчи айтканы ошо, мен сүннөткө кирем деди. Даже телефон кармабайм деп. Кадимкидей азыр сыймыктанып отурабыз. Келгенде бир балдарымдын сүйүнткөн немеси болду. Мен сүйүнткөн сөздөрү болду. Баягы играларды көп ойночу да балдарым. Анан апа ошол игралардын баары харам экен дешпедиби? Анан эң жүрөктө өйгөн нерсе ушул болуп атпайбы азыр? Мен ошого сүйүндүм. Эми мындан кийин да келечеги ушу харам деп эле ойнобой калса, Кудайым буйрсачы. Ошол жаман играларды ойнобой, эми үйгө баргандан кийин өздөрүнүн досторуна айтып, кийинки келгенде достору менен дагы келип, баягы бири-бирибизге айтып атып жайлап, досторуна айтып, ушинтип анан кийин чөйрөсү оңолот. Эгер чөйрө жакшы болбосо, кайра эле бала ошол калыпка келип калат да. Булар айтып, чөйрө менен иштесе, кайра эле ошол чөйрө менен акырындык менен оңолуп кетет да. Балдарыбыз дагы чөйрөсү жакшы болсо, балдарыбыздын да илими жугумду жакшы болот да, кийинкилигинечи. Анан бизге жакшы, баары жакшы. Машалла, Аллага болсун. Бул жерде окуткан алымдарга, устаздарга чоң ыраазычылык айткым келет да. Ошончо үй бүлөсүн курбанчылыкка чалып, бала чакасын өздөрү баарын таштап келип
ушул биздин балдарыбызга убактысын бөлгөндөрүнө Аллах ыраазы болсун. Ар бир кадамдарына келечекте сооптор жазылсын. Мен толкундан аябай ошол биздин балдарыбыз үчүн, биздин келечек үчүн, ушу Кыргызстандын ушунча өздөрүн курмандыкка чалып, ушу биздин балдарыбызга илим берип окутканыгы үчүн аябай чоң ыраазычылык.